даават кылуу, жакшылыкка чакырып жамандан кайтаруу иштери, жалпы диний жөрөлгөлөрдүн бүт бардыгын мындан ары муфтият өзүнүн колуна алат, бүт бардыгын өзү жүргүзөт. Демек, бул жерде биздин жарандар эч кандай мындай чочулабаш керек, анткени дааватка эч кандай тыюу болбойт. Ошол кыдыруулор деле башкалары деле бүт бардыгы өзүнүн баягы муфтият белгилеп берген тартипте жүрөт. Бул жерде эч кандай баягы чочулагандан эч кандай зарылчылыгы жок да. Ошол себептүү биз мына раз мына муфтий бул жерге келди, жалпы өзүнүн коллективи менен жалпы аппарат ушул жерде ушул жоопкерчиликти бүгүн муфтият мойнуна алып атат. Ошондуктан башка өзгөчө карапайым эл, ошондой эле башка аалымдар же башка бир ушул дин жолунда жүргөн адамдар бүгүн кооптонбош керек да. Ушул муфтийге эле берсин мүмкүнчүлүктү. Муфтий бүгүн жоопкерчиликти алып атат. Эл алдында дагы, Кудай алдында дагы. Убакыт бергиле, Кудай буйруса, биздин илимий изилдөө институту ушул боюнча иштерди алып барып атат. Диний билим берүү багытында ушул жакшылыкка чакырып жамандан кайтаруу эрежелери жана башка бир 7 биз жумушчу топту түздүк. Мына азирети ага приказ буйрук чыгаруунун алдында турат. Кудай буйруп ушул приказ чыгарса, буйрук чыкса, биз ушул иштердин бүт бардыгын жасайбыз. Мен ойлойм, Кудай буйруса бардыгы жакшы болот. Ошол бүгүнкү күнгө чейин мисалы ошол дааватчылар өздөрү байкуштар ар кайсы жерде ар кандай кыйналып иштеп баягы даават кылып жүргөн болсо, эми мындан ары муфтият ошол жана казыяттар, имамдар бүт бардыгы кол кабыш кылат керек болсо, ошол элдерди чакырып берет. Баягы бул жерде эч кандай даават кылууга тыюу болгон эмес, болбош керек.